Var ya. Bunu janagı konsultanttар менен мындай кеңешип алдыңар да? Сыны канча күнгө пайдаланат экенсиз муну? Санап станса. Много раз ойлойт. Все колдонуyorsa болот да. Жакшы экен, э? Жакшы экен. Ушул эми баасы канча болуп атат ушу? Болчудай. 28 сомдон 28 сом болсо жакшы экен муну. 28 сом менен сатыкка чыгат, э? Себестоимость ошол. Себестоимость 28. Андан кийин тиги торговый маржа дагы бар да, тигилерде бар. Эми мисалы үчүн 25 сомдон одноразовый маскалар. 20 сомдук немени көрсөтөт. Аларга караганда бул Материалы оссон болкен Эмелер сатылды. жетиштүү. Азыр калган жок маали деп деген сөз. Биз могу эмелердин ар кайсы варианттарын түзүп көрдүк да. Ошонун ичинен эң эмеси могу оптимал. Анткени вата менен кошо тиктирсек, бул одноразовый болуп калат да. Анткени жууганга болбойт. Бул жылышып, тоголтош эме болуп кетет да. Бул жакшы экен, э? Бул чоң да экен, э, мындай. Бул битке киргенден кийин размери тууралуу. Бул кирет. Кирет ошонун эмесине алып Хорошо. жайып болгон эмеге. Жакшы экен. Аябай Салфетка кошуп да. Эми ошо канчаны күнүнө канчаны тиге аласыңар? Күнүгө материал болсо 200 Материалдан проблема болот. 200, э? Маржадан проблема. минималный эсептеп атат. Каражаты кандай чечилди мунун? Каражатты азыр айлык өкмөттөр менен сүйлөшүп Болуп атат, э? жана резерв чыккан анан жана өзгөчө бурдалга деп ушулган акчадан айлык өкмөттөр менен сүйлөшүп Муну айыл өкмөттөргө дагы спонсорлор да чыгып атат ушул күндө. Буюрса буларды чечебиз. материалын эми аракет кылып Бишкектен алдыртыш керек, э? Материалын дагы мондай Материал Сүйлөшүп атабыз азыр Бишкектен. материалды. Аябай жакшы болуп атты. Мынакей азыр аптекаларга барсак, ушу масканы сурап атышат да. Маска болсо болот дейт. Анан үстүнө жанагы үлбүрөгөн эле бир маскалар келип атат дейт. Ама одноразовый бир жолу пайдаланылыр дейт. Анан ага караганда муну хлорлоп туруп колдонсо бир нече жолу жакшы эле, туурабы? Бир 2-3 жолу пайдаланса деле. Мындан сырткары сынашча немени кетирип атабыз азыр. Санап станса иштеп чыгышты. Үйдүн шартында кандай антисептиктер даярдайт. Спирттен бошуу. Азыр элге WhatsApp'тан атайын специалисттерди жазап туруп кетиришти, таратышты. Үйдүн шартында мындан сырткары масканы кандай даярдап үйрөтүп атабыз. Өзлөрү эле масканы үйдөн вата менен тигип алып чыгып, маскаларды жасап кетирип атабыз да. Азыр эми тиги аптекада жок экенде отура бербей, ар ким өзү аракет кылса. Бирөө тиге албайт, бирөө албайт, мондай үй шартында дагы. Мондай ушундай жазып алыш керек. Жанагы эмени жасаганда да антисептиктер да. Дагы. Азыр эми канча маскага материалыңар бар? Азыр жок. Азыр пробный эле деп баасын чыгаралым деп жыл баштадык, жаңы баштадык. Эми материалын Материал келсе уже бирөөсүн тандайбыз. Нурбек Бишанович, эмне Ошо кылабыз? менен баштайбыз. Жакшы. Могу жагып атат мага. Ошону оптимал. Мына врачтар айтышты жууганда кирип кетет экен дегенден биз кичине чоңойтуп койдук. Ну, ол чоң да экен жакшы, э? жок, бул өзү усадкага рассчитанный да. Себеби көп материалдар 5 сантиметрге чейин кирет. О 5 сантиметр туралда кирет. Улам жуулат да бул. Туура, туура. Ошон үчүн биз 25 сантиметр, 30 сантиметрге туралат. Жакшы. Андан жакшы болуп атыптыр. 200 сом болсо дагы. Айтыңыз. Жакшы. Жанагы материал дагы келсе, дагы көбөйтсөңөр болот, э? Дагы саны тиге өтөңөр, э? Жасай берет эле. Жакшы. Нурбек Бишанович, ушунун эми материалын аябай аракет кылып, үзгүлтүксүз кылып, бул эмне спец эмеби? Өзүбүздүн окуш балдарыбыз ветеринарный ана сварочный эмелер берет. Материалдарын алып келип берсе, тынбай аракет кылып, биринчи жана айылдарга берсек, врачтарыбызды, тийиштүү жанагы эл менен иштей турган жана кызматтардагы адамдарды камсыз кылсак, анан кийин калганын сатыкка чыгарсак туурабы? Анан жакшы болот эле. Азыр эми айлык өкмөттөр өзүнүн итсек, бар айлык өкмөттөр өзүнүн үчүн башталат. Команда өзүндө уже. Бул башка качпайт да. Эң несі ол материалын күз кылбай эме? Сүйлөшүүшүнү камсыз кылып беришти. Бизде жок калып турат. Азыр жабылып жибердик. Болгондорун бүтпөй калып келген да. Жок дегенде жибин ала берет. Ооба, Жерде канча машина иштейт? 15 машина. 15 2 класс бар. Bir класс, бuyakta bir класс бар. 15 билем срочка бар, 15 киши иштейт. Ошо 15-и 200 тутуда табай. Жок, азыр эми материал пробный экен.
азыр мындай үлгү атар эмне болот кандай болот деп. Жазып атабыздар. Материалга жазышат. Танда чыгабыз. Кичине чыдашыбыз керек. Сабырдуулук керек. Азыр мына Элбис менен жолуктук. Жанакы тиги аптекаларга барып тиги бир киши 5тен 10дон албай жетиштүү эле өзүнө жеткендей алып тургула улам келет деп айтып атабыз да. Ошондой маселелерди анан жанакы WhatsApp аркылуу кетирип атканыңыздар аябай жакшы болуп атты. Кантип антисептикти даярдаш керек. Анан үй шартында кантип маска даярдаш керек. Шунун баарын жакшы кетирип атпыздар. Шуну абдан жакшы экен. Ошо сиздер жумуш ишти дагы биз башкаларга да айтып жайытышыбыз керек да. Рахмат анда. Келечекте айтабыз лицей Латпаш районунда Уун маселеси кандай болуп атат? Уун барбы сизде? Менде аз эле калды. Канчадан болуп атат? 1500-1400. Майчы, май барбы? Май кene. Сахар. Сахар жок, эртеңге. Уунду мындай көп мындай алып ийгендер деле жоктур. Андай эле мурункудай эле. Обычный соода болуп атат. Обычный эле, Обычный. Канча унуңуз бар? Менде азыр Дагы келеби? азыр заявка берген. Азыр канча? Бирок алып келгенге мүмкүнчүлүк бар экен, э? Алып келгенге мүмкүнчүлүк бар, э? Мүмкүнчүлүк бар эми, тиякта кандай болуп атат экен билбейм. Тиякта ошол эле бар. Ошону менен жүйүп атат. Мында пакетти албай атам мен. Кийин акырындап келсе кантип атам деп алган жокмун. Акындыкы келип атат, келет деген. Унду акыркы качан келди эле бул унуу? Меники Акын көчө мурда демаш күнү келген. Вот сенем шо түшүргөн. Дагы алган турат. Азастан менен андай көп күнүлай. Нече үтпөйт экен. Үзбей бирок жи азастан. Жакшы. Одна разыста кадото? Же балалар Сумайлар бар генелде. Сумайлар генелде. Вермишель, макарон дегендер. Ушулар кичине тартыш болуп атат. балаларыбыз ошол эле. Бирок баа ошол эле. Баалар ошол, бирок макарондор 2 сомдон кымбаттап. Бирок элдин тура талабы бар, болуп атат ошого. Жакшы алып атат. Албатчы? Албатта. Бирок менин соодам мурункудай эле соода. Негизи элдер мындай мындай көбүрөөк алып атат окшойт деп калам да. Ошол эжеке башка элге жардам берип эми бааны кармап бериңиздер эми. Жок, Ортодон мен башынан арзан коем, ошо келген баа менен коем. Сизден өтүнүч анан үстмөңүз. Унду дагы жанакы эметпей улам алып, улам коюп туруп туруңуз. Ун үзүлбөсүн чыгылып, кайсы убакта келгенде ун алам деп мындай элде решение болуш керек да. ортодо ошондой учурдан пайдаланып неме кылабыз деген кишилер бар экен. Шундайлар бар. Шундан пайдаланып кичине акча жасай коем дейт. Эми мындан акча жасаганда эле өзү деле жукпайт азыр. Азыр эле туура болду экен. Сизге рахмат. Рахмат эжеке. Тейлеп берип атыпсыз, рахмат. Не жакшы. Жанагы ун табылат. Ун толтура. Бар. Продукты толтура. Оордан Кудай сактасын. Мен ошону гана ойлоп атам. Продукты толтура. Ой, табактан эч элге айтып атам, жайнап турат. Жетет силерге. Силер биринчи оорудан ошону сактаналы. Кудай сактасын. Илгери бая жок заманда деле жашаганбыз мындай сынатабаларыбыз. Анан азыр да бар, каалаганыбыз турат мынакей. Сайыс да кыйын болгон. Мен ошондо да торговля иштеген. Анан билем ал кести. Анан эми азыр жакшы эле. Рахмат, жакшы. Коронавирус боюнча кырдаалга байланыштуу бүгүн да штабтын отурумун өткөрдүк, райондук штабтын отурумун. Штабта айтылган маселелер боюнча карап, продукту питания боюнча бүгүнкү күндө баалар сакталуу, соодагерлерибизге рахмат айтыш керек. Элге туура түшүнүү менен мамлекеттик бааларды кармап, бүгүнкү күндө андай эч кандай жок калган продукту же кымбат болгон продукту байкалган жок. Бардык магазиндерди, сатуу жайларын кыдырып чыктык. Андан сырткары медикаменттер боюнча дагы бүгүн карадык. Бизде учурда кыска убакыт болду, маскалар, медициналык маскалар аз калганы жана баалардын көтөрүлүп кеткени айтылууда. Ал болсо ортомчу сатуучулардан кымбат келип аткандыгын түшүндүрүштү. Анан антисептиктер, дезинфекциялоочу антисептиктердин аз калганы жана кымбаттатылып аткандыгы айтылып атат. Биз эми өзүбүздүн күчүбүз менен кырдаалдан чыгуу максатында кесиптик техникалык окуу жайларыбыз бар, тигүүчү
үйлөрдү чыгарган. Алар менен сүйлөшүп, алардын жардамы менен бүгүнкү күндө өзүбүздүн маскаларды тигип баштадык. Буюрса чыгара баштайбыз элибизге колдонууга. Андан сырткары санэпидстанциянын кызматкерлери менен бирге үй шартында кандай маскаларды жасаш керек, антисептиктерди кандай жасаш керек, элге мындай жөнөкөй тил менен даярдоо курс видео обращенияларды жиберип жатабыз. WhatsApp группалар аркылуу, башка соцсеттер аркылуу чыгарып жатабыз. Бүгүнкү күндө облустук штаб менен тыгыз иштеп жатабыз. Болгон сунуштарыбызды да кетирдик. Ал жактан да колдоолор болуп, бүгүн антимонополия бааны жөнгө салуу мамлекеттик кызматтар менен бирге штабтын башчылары келип, Ыйгарым укуктуу өкүлдүн биринчи орун басары Касенаевич кырдаалы менен таанышып кетти. Ал киши да көрдү баардык кырдаалды, өзүбүздүн сунуштарыбызды да айттык, колдоолорун билдирерин билдиришти. Жанагы бааларды да айтпадыңызбы, көтөрүлүп кетиптир депчи, анан ошолорду жөнгө салуу үчүн дагы кандай аракеттерди кыласыздар? Же бир эле жолу рейдке чыгасыздарбы, же дагы жумасына Жок, бул баалар боюнча бизде штаб түзүлгөн, анын аткаруучу кызматкерлери бар. Бир күндө 2-ден 3 жолу ар бир аптеканы, ар бир магазинди кыдырып чыгып атышат. Биз күнүгө көзөмөлгө алабыз. Кырдаал жөнгө салына чакты ар дайым көзөмөлдө